Эркек бала ыйлабайт. Каткырып күлбө, көпкө күлбө, күлгөн ыйлайт. Же болбосо акырын эшиктен бокочо келип алып кетип калат сени. Ыйлаба. Ким ушул сөздөрдү угуп чоңойду эле? Адашпасам, биздеги ар бир экинчи үйдө ушул сөздөр айтылып, балдары ошол сөздөр менен тарбияланат. А бирок мындай тыюулар сиздин балаңызга канчалык деңгээлде пайдалуу болушу мүмкүн? EQ, эмоционалдык интеллект же болбосо өзүнүн сезимдерин башкара билүү жөнүндө бүгүн айтып берем. Баланын өзүнүн сезимдерин башкара билүүнү үйрөтүү ата-эненин алдыңкы милдеттери деп айтса болот. Анткени адистердин акыркы изилдөөлөрүнө ылайык, адамдын ийгиликтүү инсан болуп калыптанышы 20% гана акыл эсинен жана 80% анын эмоционалдык интеллектинен көз каранды болот. Башкача айтканда, адам өзүнүн эмоцияларын башкара албаса, ал эч убакта ийгиликтүү инсан боло албайт. Же болбосо эмоциялар сиздин балаңызды башкарат, же ал өзүнүн эмоцияларын башкарганды үйрөнөт. Эмесе баланын эмоционалдык интеллектин кантип өнүктүрөбүз? Эң эле алгач кичине чагынан баштап балаңызга өзүнүн сезимдерин тааныганга үйрөтүңүз. Башкача айтканда, бир нерсе оюндагыдай болбой калды. Ошондо уулуңуз же кызыңыз кабатырланып, ыйлагысы келип, ызырынып жатканда, сиз ага бул адамга таандык сезим экенин, бул кабатырлануу сезим экенин, жини келип жатканын түшүндүрүшүңүз керек. Анткени бала өзүнүн сезимдерин өзү тааный албайт жана түшүнүксүз абалда болуп турганда ого бетер коркот. Ого бетер ар нерсени ыргытып, кандайдыр бир истерика абалына келиши мүмкүн. Ошол убакта ата-эне аны урушуп, басынтпастан тескерисинче бул сезим адамга таандык эмоция экенин түшүндүрүп берүүсү керек. Же болбосо башка мисал, экинчи бала төрөлгөндө биринчи бала сөзсүз түрдө кызганат. Бирок ал өзүнүн кызгануу сезими менен тушукканын түшүнбөстөн кандайдыр бир түшүнүксүз иш-аракеттерге барат. Анан ата-энеси аны кайра-кайра урушат. Биринчи баласына көңүлдү аз бөлөт. Биринчи баласы анан экинчи балага карата кыянаттык аракеттерди кылышы мүмкүн. Ошондуктан сиз экинчи балаңызга бул кызгануу сезим экенин түшүндүрүшүңүз керек. Жана сиз аны жакшы көрөрүңүздү, адамга жакшы көрүү сезими дагы, кызгануу сезими дагы келээрин түшүндүрсөңүз, ал өзүн коопсуз абалда сезип калат. Дагы бир белгилеп кетчү маанилүү жагдай. Уул же кыз деп бөлбөстөн эмоционалдык интеллектти бардык балдарда өнүктүрүү зарыл. Анткени кичинекей кезинде эркек балдар ыйлабайт, эркек балдар налыбайт деп анын болгон сезимдерин басынта берип, ал чоңойгондо кийин мерез жана эч кандай өзүнүн ички көйгөйлөрүн чече албаган инсан болуп чоңоюшу мүмкүн. Дал ошол себептерден өзүнүн сезимдерине ээ боло албай, ар кандай алкоголдук же болбосо баңгизатка берилип кетүүсүнүн дагы себеби ошол болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан сиз уулуңуздун кийин өзүнө ишенген, ийгиликтүү инсан болушун кааласаңыз, азыртан эле жини келип жатса, ыйлагысы келсе ыйлатып, анын эмоцияларын басынтпашыңыз керек экенин түшүнүү зарыл. Ал эми кыз баланы болсо кыйкырбайт, мушташпайт деп тыя бербестен, кыздын ичиндеги болгон кандайдыр бир нааразычылыктын чыгышына дагы тоскоол болбошу керек. Анткени кыз кийин өзүнүн укуктарын коргой албай, ичиндеги эле сезимдер менен чыгара албай, тышка чыгара албай, андан да көйгөй жаралат. Балдарыңыздын эмоционалдык интеллектин өнүктүрүп, сезимдерин башкарууну үйрөтүңүз. Эгерде ушул видео сизге пайдалуу болсо, лайк басканды унутпаңыз. Кийинки видеодо болсо, ушул биздин катталуучулардын эле сунушу менен балдар жана финансы деген темада сүйлөшөбүз.